Бүгүн жаш журналисттер клубу менен Кыргыз киносу ысып биргеликте «Бир өмүр, бир тасма» аттуу жаңы долбоордун үстүндө иштеп жатышат. Бул долбоордун ишке ашып жатканына мына бүгүн 3-чү жума өтүүдө. Бүгүнкү кино тасманын жылдызды коногу өкмөттүн Ысык көл областындагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн жаштар иштери боюнча жетекчиси Союзбек Надырбеков болмокчу. Эмесе биз ичине кирип, ал ичи канчалык элдин деми менен жылып жатканын байкап көрөлү. Урматтуу достор, көрүп тургандай эле залдын ичи толо эл экен. Ал эми ичинде кандай кызыктуу болуп атканын ошол студиянын ичине кирип байкайлы. Биринчи тасма көрсөтөбүз, жана тасма аркылуу гана ушу тарбия берели. Ошо тасма аркылуу кыялым койготкон жолусу максатым коюп бергенде түрткү болгон тасма болду да. Бүгүнкү тасмада келген коноктор өзүнө канчалык деңгээлде мотивация алганын биз коноктордун өзүнөн сурап көрөлү. Саламатсызбы? Бүгүнкү тасмада сиз өзүңүзгө кандай жакшы мотивация алдыңыз? Жашооңузда мындай өзгөрүү кылса болот бекен бул тасма аркылуу? Мен бүгүнкү көргөн тасмадан өзүмө аябай керектүү мотивацияны алдым. Ошондой эле бул биз көргөн тасмадан ошо жашоодо кечиримдүүлүккө үйрөтөт экен, эң негизгиси. Анан бул жака келген ар бир көрөрман дагы ошол өзүнө мотивация алды деп ишенем. Жакшы кино болду. Мисалы, ушул кинону көрүп атып, кайсыл эпизод сага көбүрөөк жакты? Мага көбүрөөк жаккан эпизоду жанагы ошол алар ойноп атканда да ошол өлкө бардыгы колдоп анан тилер утуп кеткен эпизоду аябай жакты.